Улуу майрамыңыздар менен, кадырман замандаштар. Бул улуу кубаныч адамзатына бир гана жолу келе турган кубанычтардын бири жана бул кубаныч мунун түпкү булагы Кудай адамдарга берген кубаныч. Бул кубаныч менен кошо тынчтык коштолот. Бул кубаныч менен кошо адамдарга төөлүк өмүр берилет. Бул кубаныч тууралуу Инжил китебинде Лукадан болгон жакшы бар 2-бөлүмдө 10-аяттан баштап мындай деп жазылат. Периште аларга коркпогула. Мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка оролуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр. Бул кабарды адамдар эмес, бул кабарды периштелер айтты. Кудайдын тапшырмасы боюнча периштелер талаада жүргөн койчуларга жиберип, кичинекей ымыркай төрөлө турган убакта аларга ушундай чоң кубанычты жарыялады. Бул кубанычтын негизи жаңы ымыркай болуп төрөлө турган Иса Машаяк болчу. Анын төрөлүшү да өзгөчө эле. Ал адамдарды күнөөдөн куткарыш үчүн асмандан жерге адам денесинде келген. Көптөгөн адамдар ойлойт, бул Кудайдын баласы, Кудайдын уулу, демек анда Кудай эмне үйлөнүп анан балалуу болобу деп жок. Кудай өзүнүн улуу кудуреттүүлүгү менен ушу жерге келгичекти бар болуп турган Исаны кыз Мариям аркылуу адам денесинде жерге жиберген. Иса Машаяктын жерге келиши жер үстүндөгү бардык адамдар үчүн тийиштүү болчу. Бул бардык адамдардын күнөөлөрү кечирилип, төөлүк өмүргө Кудай менен бирге болуш үчүн Кудай убада кылган куткаруучу эле. Бул чындыкты түшүнүш үчүн Инжил китебинде Иса Машаяктын төрөлүп кылган ишин, жерде адамдар үчүн өзүнүн өмүрүн арнаганын, өлүп кайра тирилип асманга көтөрүлгөнүн ар бир адам түшүнүшү зарыл. Мына ошондо адамга чоң кубаныч келет. Мына ошондо адам баласы Кудайдын улуу кубанычы менен кубанып Кудайды даңктайт. Ушул кубанычты бүгүн биз сиздер менен бөлүшүп жатып, ошол чыныгы кубаныч ар бир адамдын жүрөгүнө кантип келет, ошол жөнүндө дагы кыскача айта кетмекчибиз. Биздин кыска убакыттын ичинде улуу чындыкты түшүнүү үчүн адамга зор ишеним керек. Иса Машаяк качан гана адамды зор кубаныч менен кубантат. Качан адам өзүнүн күнөөкөр экенин билип, Кудай алдында Кудай жиберген кечирим жолу Иса экенин түшүнгөндө анын жүрөгүнө чоң кубаныч келет. Анткени Иса качан адамдарды окутуп жатканда мындай деп айткан: "Мен жол жана чындык өмүрүмүн" деп. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт деген. Иса чынында Кудайга алып бара турган жол. Иса чынында чындык. Исага ишенген адам төөлүк өмүргө ээ болор да чындык. Качан адам өз күнөөсүн мойнуна алып, Кудай ошол Иса Машаякты менин күнөөм үчүн жибергениңе, Иса Машаяк менин күнөөм үчүн өлгөнүнө ыраазымын деп түшүнгөндөн кийин, ишенгенден кийин, ушул чындыкты Кудайга өз оозу менен айткандан кийин, ал адам ошол чоң кубанычка ээ болот. Бул кубанычты эч ким бере албайт. Биздин адамзаттын жашоосунда кайсы бир адамга кандайдыр бир белектерди тартып алсаң, ошол белекти алганда ал адам зор кубанычка ээ болот. Так ошол сыяктуу Иса Машаяктын адамдарга болгон сүйүүсүнө ишенген адам зор кубанычка ээ болот. Кудай сиздердин ар бириңиздерге батасын берсин. Ушу келе жаткан декабрдагы Иса Машаяктын төрөлүү майрамы менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Үй бүлөңүздөргө, өлкөбүзгө, бардык элдерге тынчтык каалайбыз. Кудай силерге батасын берсин. Кудайдын тил жеткис улуу кубанычы, тынчтыгы жүрөгүңүздөрдө, үй бүлөңүздөрдө болсун. Амин.